расмий иш кагаздары жазууга байланыштуу кичинекей чакан теманы улантабыз. Ал биз катта расмий кагазда билдирип жаткан нерсенин, бир иш аракеттин себебин расмий жазуу түрүндө кандайча билдиребиз, ушул жөнүндө мисалдарды карадык. Кыргыз тилинде байланыштуу деген жандооч бар. Ал дайыма кыргыз тилинде, негизи кыргыз тилинде жандоштордун баардыгы тең. Мисалы үчүн, менен, чейин, кийин, себептүү, боюнча деген сыяктуу көп сандагы, алдында, астында деген дагы мисалы жандоош жана жандоош сөздөр бар да, туура. Ошолор кайсы бир жөндөмөгө бириктирилген болот. Кайсы бир жөндөмөнүн формасы менен гана колдонулат. Мисалы үчүн деген атооч жөндөмөсү менен колдонулат. Мисалы мен үчүн деп айтабыз. Чейин деген сөз мисалы сөзсүз барыш жөндөмү менен колдонулат. Мисалы мага чейин, сабакка чейин депчи. Ал эми кийин деген сөз жандоош чыгыш жөндөмү менен колдонулат. Мисалы менден кийин, сабактан кийин, кыштан кийин, туурабы? Өсө келгенден кийин деп айтабыз. Ал эми байланыштуу деген жандоош бул дайыма барыш жөндөмөгөдөгү сөздөр менен колдонулат. Демек бул жерде га мүчөсү колдонулат. Бул адатта себеп катары үчүнчү жактын бир иш аракетин билдирет да. Мисалы биз бир нерсени жасап атканда, башкача бир расмий катты жазып атканда, ошол каттагы негизги кыймыл аракеттин себеби кайсы бир үчүнчү жактын жасаган аракети болуп эсептелинет. Мисалы бир нерсе өткөрүлүп жатат, бирөө келген атат, бир белгиленген нерсе болбой калды, же болбосо бир нерсе талап кылынат. Ошондой ошолорго байланыштуу анан бир кайсы бир маалыматты беребиз, кайсы бир негизги иш аракет болот. Ушундай учурда биз кыймыл аракеттин себептин билдирүүчү конструкция, мүчө катары биз бир нерсе кылганына бир нерсеге байланыштуу деген курамды колдонот экенбиз. Жогоруда мисалдарды айттык. Ден соолугума байланыштуу, эмнеге байланыштуу жана имаратта оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу. Бул дагы барыш жөндөмөдө турган сөздөр болуп эсептелинет. Кыргыз тилинде сингармонизм эрежеси бар. Ага ылайык ушул мен айткан эмне кылып жатканына байланыштуу, эмне кылганына байланыштуу да ганына деген конструкция, гандыгына деген конструкция сөзсүз түрдө мүчөлөрдүн варианттарына ээ. Башкача фонетикалык варианттарына ээ. Кыргыз тилинде көбүрөөк сүйлөп жүргөн адам катары сиз кыргыз тилдик кептик практикаңыз бар адам катары тилчи болбосоңуз да сиз аны өзүңүз мындай билесиз, колдоносуз. Аны дайыма атап, бул баланча мүчөнүн фонетикалык вариант экендигин билбесеңиз дагы негизи тилдик тажрыйбаңыз, сүйлөө тажрыйбаңыз ушуну туура колдонгонго сизге мүмкүнчүлүк берет. Бирок ошентсе дагы кайталап көрөлүк. Мисалы болуп жатат. Ошого кайсыл мүчөнү кошосуз? Болуп жат ганына деп кошсо болобу? Албетте болбойт. Себеби деген т бул өзү мындай каткалаң тыбыш болгондуктан ага к деген тыбыш менен башталчу ушул ганына мүчөсүнүн варианты туура келет. Ал эми мисалы кайсы бир иш чара болуп жатканына байланыштуу, Ал эми кел деген сөзгө кандай ушул ганына мүчөсүнүн кайсы вариантын кошосуз? Кел кенине, туура. Ойно кайсына кошосуз? Ойногонуна, туура. Бүт деген сөзгө мисалы кайсы бир долбоордун мөөнөтү бүттү. Ошон үчүн ал долбоор ишин аяктап жатат мисалы. Же кайсы бир элчинин иш мөөнөтү бүттү, ошондуктан ал кетип жатат. Мөөнөтү бүт көнүнө байланыштуу.
Эгерде бул этиштин фонетикалык варианты сиз үчүн түшүнүксүз, жаңы болсо, негизи кыргыз тилинин баштапкы деңгээлдер үчүн деп арналган кайсы бир сабактарды же ошол жөнүндөгү китеп окуу куралдарын карап көрсө болот. Же болбосо жакындарыңыз менен, үй бүлөңүз менен талдап көрүңүз. Мисалы, кел кенине, көр көнүнө, кет кенине, ойно конуна, ал ганына, ушундай сыяктуу нерселерди коркконуна, мисалы, ушул сыяктуу этиштердин варианттарына ушул ганына мүчөсүнүн варианттарын кошуп көрүңүз. Менин оюмча сиз сөзсүз бул ишти ийгиликтүү жасай аласыз. Эми мисалдарды карап көрөлүк. Кенен сиздерге жардам катары кайсы бир ушул курамды кошуп, ганына байланыштуу деген курамды кошуп, сиз сүйлөмдү улантып көрүңүз. Мисалы, жаңы жетекчинин келгенине байланыштуу эртең кеңседе саат 16-да жолугушууга күтөбүз. Же таанышы кечесине күтөбүз. Келгендигине байланыштуу. Силер кандай улантасыңар төмөнкү мисалдарды? Мисалы, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн мисалы 20 жылдыгы белгиленип жат, кандыгына байланыштуу, мисалы 31 августта эртең мененки саат 8:30, мисалы саат 12-ге чейин Борбордук аянт өтүүчү көчө жабык болот, мисалы, ошондой жарыя жазса болот. Өтүп жаткандыгына же өтүп жатканына байланыштуу. Эки форма тең туура болуп эсептелинет, колдонулуп жүрөт. Экинчи мисал. Документтерди кабыл алуу мөөнөтү бүт. Документтерди кабыл алуу мөөнөтү, мисалы, кайсы бир конкурска, кайсы бир сынакка, же болбосо жогорку окуу жайына тапшырууга байланыштуу. Документтерди кабыл алуу мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу. Мисалы, келүүчүлөрдү эми кабыл албайбыз, мисалы. Демек, бүткөнүнө байланыштуу, бүткөндүгүнө байланыштуу. Көрдүңүздөр, белгиленип жаткандыгына байланыштуу, мөөнөтүнүн бүткөндүгүнө байланыштуу. Бул бир эле грамматикалык форма, бирок фонетикалык варианттары. Мисалы, Асанов иш сапарына жиберил, мисалы, андан ары улап көрүңүз, ганына байланыштууну кошуп, анан сүйлөмдү мындай толуктап көрүңүз өзүңүз, мазмунуна жараша. Иш сапарына жиберил, мисалы, Асанов иш сапарына жиберилгендигине байланыштуу, анын кызмат милдеттерин, мисалы, Ырысов аткарат. Же болбосо тагыраак айтканда, Асанов иш сапарына жиберилгенине байланыштуу, анын кызмат милдеттерин аткаруу, мисалы, Ырысовго жүктөлсүн деп да жазылат. Демек, жиберилгенине байланыштуу, жиберилгендигине байланыштуу. Мисалы, Данияровдун атына берилген ишеним кат. Бул жерде күнү да коюлат. Мисалы, 2015 жылдын 5 майында Данияровдун атына берилген ишеним кат жогол. Албетте, жоголгонуна байланыштуу, ал кат жараксыз деп табылсын, мисалы. Жоголгонуна байланыштуу. Конференция өткөрүл. Кайсы фонетикалык вариантын кошосуз ганына байланыштуунун жана мазмуну боюнча кандайча аяктайсыз ушул сүйлөмдү. Конференция өткөрүлгөнүнө байланыштуу. Мисалы, катышуучулардын байланыш маалыматтарын талап кылынат, мисалы.
конференция өткөрүлгөнүнө байланыштуу катышуучулардын маалыматтары талап кылынат. Мисалы, өткөрүлгөнүнө байланыштуу. Бул жерде албетте мисалдар үстүртөн гана мисал, биз негизги максатыбыз канына байланыштуу деген мүчөнү түрдүү этиштерге улантып көрүү болду. Бирок ушул курам экинчи жана үчүнчү жак формасында да колдонулат. Мисалы, мен эмгек эс алуусуна кетип жаткандыгыма байланыштуу мен кетип жатам, андыктан мен кетип жатканыма, кетип жаткандыгыма болот. Ал эми эгерде сиз болсо, сиз кетип жаткандыгыңызга байланыштуу, сиз кетип жатканыңызга байланыштуу, же биз кетип жатканыбызга байланыштуу, биз кетип жатканыбызга деген форма колдонулат. Жекелик мүчө дагы ушул жерде колдонулушу мүмкүн. Экинчи, үчүнчү, биринчи жакта да колдонулат. Эгерде ушул эмнеге байланыштуу дегенди, кыймыл-аракеттин себебин билдирүүчү расмий тилге тиешелүү форма катары алсак, ошону салыштыруу үчүн ооз-эки тилде себепти билдире турган кандай тилдик каражаттар бар? Биз башында бир мисалдарды атадык. Ооз-эки тилде биз ошондуктан, ошон үчүн, ошого, андыктан деген сөздөрдү же сөз айкаштарын колдоно беребиз. Мисалы, жогоруда эле мисалдарды карап көрөлүк. Бизге жаңы жетекчи келди, ошон үчүн эртең саат 4-тө жолугуш болот. Бизге жаңы жетекчи келди, ошон үчүн эртең жолугуш болот. Жаңы жетекчи келгенине байланыштуу бизге келгени түшүнүктүү болуш керек, себеби бул бир кайсы бир мекеменин ичиндеги кат, анан жалпы белгилүү маалыматка байланыштуу болгондон кийин, балким бул жерде бизге деп да жазбай койсо болот. Жаңы жетекчинин келгенине байланыштуу эртең саат 16:00 жолугушу болот. Ушундай эле мүнөздө эки сүйлөмдөн бир сүйлөм кылып көрүңүздөр дагы. Мисалы, каражат жетпей атат. Бул долбоор ошого токтоп калды. Каржыланбай атат. Кантип айтасыңар ушуну? Бир сүйлөм менен расмий кагазда билдирүү керек болуп атат. Бир долбоордун токтоп калгандыгынын себебин жазышыңар керек болуп атат. Каражат жетишпей атат. Ошого каржыланбай атат. Кантип айтасыз ошону? Каражаттын жетишсиздигине байланыштуу бул борборду каржылоо убактылуу токтотулат. Каражаттын жетишсиздигине байланыштуу. Бул жерде этиш болбогондон кийин канына эмес, жетишсиздигине колдонулат сөз. Жусу жетишпей жаткандыгына деп да жазса болот. Жетишсиздигинин артыкчылыгы ал кыска жана так. Экинчи мисал, биздин келишимдин мөөнөтү бүттү. Ошон үчүн биз аны узарталыбы, узартпайлыбы карап жатабыз. Мен жөн гана ооз-эки маекте кесиптештерим менен, ошо тиешелүү адамдар менен жөн эле сүйлөшүп атам. Биздин келишимдин мөөнөтү бүгүн бүттү, ошон үчүн биз аны узартабызбы же узартпайбызбы, ошону ойлонуп атабыз. Кантип жазасыз расмий түрдө? Эгерде сиздерден ушул маалыматты расмий билдириш керек болуп атат. Келишимди узартуу каралып атат. Азырынча белгисиз. Эмчи аны карап атабыз? Себеби ал келишимдин мөөнөтү бүтүп калыптыр. Кантип бир сүйлөмгө бириктиресиз? Аракет кылып көрүңүз. Бул келишимдин мөөнөтү аяктаганына байланыштуу аны узартуу маселеси каралып жатат. Биз карап атабыз эмес, каралып жатат объективдүү түрдө да. Бул келишимдин мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу аны узартуу маселеси каралып жатат. Бул мисалдарды кароону кийинки бөлүктө улантабыз. Рахмат.